Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган. Игтаним хамсан кабла хамсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 5 нерсени ганимат бил, баалай билгин 5 нерсе башыңа келбестен мурда дейт. Шабабека кабла харамик, жаштыгыңды карыбастан мурда баалай билгин. Бүгүн жассың, эртең сен да баксакалдардай болосуң. Бир күн бул кишилерди сага окшоп кычырап жүргөн жигиттер эле. Жаштыгыңды карыбастан мурда баалай билгин. Васихатака кабла сахамик, ден соолугуңду оорубастан мурда баалай билгин. Канчалаган онкологияга баргын. Жасалма бөйрөктө жаткандарды көргүн. Комада жаткандарды көргүн. Алда бүгүн сен бир күн сенден да кыйындар эле. Сенден да кыйын болгон инсандар эле. Кээ-бирлери текеббирленип, бендек эмес, Кудайга сажда кылгысы келбегендер бар эле. Вагинака кабла факрик. Бүгүн колуңда барбы? Байлыгыңды муктаж болбостон мурда, кембагал болбостон мурда баалай билгин. Баалай билгин. Ва фарагака кабла шуглик. Бош вактыңды башыңа түйшүк келбестен мурда баалай билгин. Тилекке каршы урматтуу мусулман бир тууган, кээде кабырга акыретке даярдана турган аксакалдарды көрсөң, нарда менен, шашкы менен, шахмат менен, өмүр менен ойношот. Акыретке барарын ойлобойт. Төрүдөн көрү жакын болуп калган. Кудайга кулчулук кылганын билбейт. Ва хаятака кабла маутик. Жашооңду өлүм келбестен мурда баалай билгин. Бүгүн Кудайыма шүгүр, дем алып, дем чыгарып жашап жатасыңбы? Өлүм келбестен мурда баалай билгин. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси. Шабабака кабла харамик. Бүгүн токтолойын деген тема жаштыгыңды карыбастан мурда баалай билгин. Бүгүн жассың. Каалаганды аткарууга кудуретиң бар, күчүң бар, акылың бар. Диниңе кызмат кылууга, Алланын китебине, пайгамбардын сүннөтүнө, мекениңе, ата-энеңе, бала чакаңа, жериңе кызмат кылууга күчүлүгүң бар, ден соолугуң бар, жашсың жигит. Мен көп айтып келдим. Жаштык плюс боштук барабар күнөөнүн башталышы. Жаштык плюс боштук барабар кылмыштын башталышы. Бош вактыңды текке кетирбе. Бир нерсе менен алек болгун. Диниң үчүн, дүнүйөң үчүн, үй бүлөң үчүн, ата-энең үчүн, үммөтүң үчүн. Үммөт, ла илаха иллаллах, Мухаммадур Расулуллах, пайгамбардын үммөтү үчүн бир пайдалуу нерсе кылгын. Жаштыгыңды текке кетирбе. Бүгүн жассың жигит. Жаштыгыңды текке кетирбе. Сен бекерчилерге, кылмышкерлерди анын жолун жолдобо. Көр маңкурт болбогун. Сен үммөттүн улууларын элестетип ошолордун жолун жолдогун.